жаман күчөдө. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу кечиктирилгис кадам. Мындайда заманбап кубаттуу техника жана каражаттардын болушу маанилүү роль ойнойт. Мамлекет 2021-жылдан тартып аскердик техникалык базаны чыңдоону, жаңылоону күчөттү. Акыркы 3 жыл аралыгында бир эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги 702 жаңы техникалуу болду. Басымдуу бөлүгү гранттык негизде алынган. Кытай Республикасынан 100 техника келди, өрт өчүрүүчү куткаруучу техникалар. Андан кийин эле бир ай өтпөй эле ошо 1-мартта ошо Орусиядан келген 40 техниканы тапшырдык. Андан кийин Кытай Республикасынын экинчи этабында бизге 38 машинадан турган 2 мобилдик госпиталь келди. Күздө ушул Россия Федерациясындагы экинчи этабын бүтүрдү. Мунун алкагында жаңы Ми-8 өлкөсүндөгү тигучак келди. Бүгүнкү күндө биздин өрт өчүрүүчү жаатындагы болгон техникалардын баары тең толук 100%га жаңыланды. Жаңылануулардан аталган мекеменин Ош шаары боюнча башкармалыгы да четте калган эмес, аларга 14 жаңы техника тийген. Кытай Республикасынан келген 7 дана жана Россия Федерациясынан келген КАМАЗ үлгүсүндөгү техника 5 дана. Андан тышкары Акрос деген лестница Кова үлгүсүндөгү атайын автомашина 1 дана. 54 метр бийиктиктеги автошатысы бар дал ушул куткаруу унаасына жылдан жылга асманга карай өсүп бара жаткан Ош шаарында муктаждык күчөдү. Заманбап автошаты бийик имараттардагы өрт өчүрүүгө ылайыкташкан. Унаа автоматташтырылган система менен жабдылган. Мындай башкаруу өрт өчүрүүдө ыкчам жана туура аракет көрүүгө мүмкүндүк берет. Ушул стационардык стволду, суу чачуучу каражатты бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз 2-3 функцияда башкара алабыз. Ошондой эле сууну түз берет. Ошондой эле чачыратып берүү 360 градуста биз буну буруп жерде турган абалда эле башкарсак болот. Ал эми кырсык учурунда бийик имараттан адам өмүрүн сактап куткаруу максатында алгачкы рет заманбап жаздык сатылып алынды. Ал 1 мүнөттө даяр болот. Бийиктиги 2,10, ширинасы 8, турасы 6. Общий площадь 48 квадрат метрди түзөт. Будан 16 метрден, максимальный 16 метрден 100 килограммдык адам секирсе болот. 5 тонналык бул өрт өчүрүүчү унаанын артыкчылыгы суу менен көбүктү бир учурда автоматтык түрдө даярдап бере алгандыгында. Өрттүн жайылышына ыкчам аракетке келчү бул техникалар татаал шартта иштөөгө ылайыкташкан. Айтмакчы, аталган унаа жакында эле катталган Оштогу ири өрт кырсыгында натыйжалуулугун көрсөткөн. Пожарныйлар yangi машиналар менен келип. Унаалар жаңы экен, кыска убакытта өрт өчүрүп калганга үлгүрүштү. Болбосо тамактануучу жайдын жанындагы объектилерде өрттөнүп кетиши толук мүмкүн эле. Бул манипулятор ТКС 340 Хова үлгүсүндөгү атайын куткаруу унаасы болсо 5 тоннага чейинки оор жүктү сүйрөп чыгууга ылайыкташкан. Основной түндөсү жарыктык жок жерде каналга түшүп кеткен болсо, ошондой автоунааларды чыгарганга жардам берет. Бул прожектор үстүндө ручной түрүндө гана чыгарсак болот, жана бул жерге улап пульт менен да чыгарсак болот. Заманбап технология менен камсыздалган техникалар заманбап билимди да талап кылат. Изат Ергешев 35 жылдык айдоочулук тажрыйбасы бардыгына карабай атайын окуудан өтүп келди. Любой машинаны айдайм деп эле ойлоп жүргөнүм да канча жылдан бери. Оказывается, бул комфорт, ана электрический экен да. Мен буну окудук, үйрөндүк, эми айдап атабыз. Техникалык жаңылоо муну менен токтоп калбайт. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 15-16 декабрь күндөрү өткөн элдик курултайда транспорт тармагын техникалар менен камсыз кылуу жылдан жылга күчтөндүрүүлөрүн билдирген. Ошондой эле атайын техникаларды чыгаруучу Шахман заводунун курулушу жакын убакта башталарын айткан. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.